Учурда мен билимдүү болом дегендер үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Себеби техниканын өнүккөндүгүнөн ба айтор ар ким өзүнө жаккан билимди жеткиликтүү деңгээлде ала алат. Чакан мекенибизде дагы окуу жайлардын саны арбын. Чындыгында билим бутагы болгон тармактарга кайрылганыбызда билим жаатында кыз баланын көп экендиги билинет. Мына ушундан улам бул билим жаатында кыз баланын көптүгү бул өкүнөрлүкпү же сүйүнөрлүк нерсеби? Деги эле билим жаатында кыз баланын көптүгү бул эмне себептен? Мына ушул суроолордун тегерегинде бүгүн биз талкуу кылабыз. Саламатсыздарбы? Азыр биз болсо көрсөтүүгө карата келген конокторду чакырайын. Ал үчүн Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин башкы адиси Гүлшан Абдылдаеваны, ошондой эле доцент Надира Сарбаеваны жана эл аралык инновациялык технологиялар университетинин ага окутуучусу Жылдыз Асаналиеваны студиябызга чакыралы. Кош келипсиздер. Бүгүн биздин студиябызга биз дал ушул чакан мекенибизде чындыгында окуу жайлар көп да. Мына ушундан улам мектептерди кошпогондо Кыргызстан боюнча окуу жайлар, мисалы, лицей, колледж дегендердин баардыгын кошкондо, университеттерди кошкондо канча саны? 110 санын эмесин беришет. Анткени жана жогорку окуу жайларда бизде азыр деген 53 санда. Частныйлар менен айтып кеткенде, мамлекеттик жогорку окуу жайлар бизде 31 кирет. Андан тышкары дагы бизде жанагы колледждер, орто окуу жайлардагы сандар бизде бир 100дөн ашык окуу жайларыбыз бар. Анан мектепти айтып кеткенде өзүңөр деле билесиңер, 2208 мектеп. Акыркы кездерде эмнегедир ошол билим жаатында биз баш бакканыбызда кыз баланын көбүрөөк билимге умтулгандыгы байкалат да. Сиз кандай ойлойсуз ошол билим жаатында кыз баланын көбөйүшү эмне себептен ойлойсуз? Кыздар акыркы жылдагы кыздардын сандары абдан мындай көбөйүшүдө, бул дагы мамлекеттин көтөрүлүшү деп айтылабыз. Анткени деген жанагы кыз киши, билимдүү кыз киши, мисалы, үй бүлөгө дагы жакшы болот да. Мисалы, кийин балдарын тарбиялаганга, балдарын билим берүү жаатына тартканда, ошондо мисалы өзүбүз деле биздин кыргыздын деле жана традицияларын айтып кеткенде, жана аял жакшы, эр жакшы деп коет эмеспи? Ошондуктан мен ойлойм, билим берүү, аялдын билимдүүсү бул мындай үй бүлөгө гана эмес, мамлекетке да чоң салымдар салынышат да. Жогорку жактарда иштейт экенсиздер, билим алыптырсыздар. Анан учурда кайсы кесиптин эси болосуздар? Менин кесибим ошо курулуш тармагында иштейбиз. Ошо мен айтып кетчүмүн, курулуш тармагында деле бизде аял кишилер көп да, негизинде эле. Анан аял кишилер мындай чыйрак болушабы, документация дегенде мындай дегенде аял кишилер так жазышат да. Ушул кыз баланын билим жаатында көптүк кылганы биздин коомчулук үчүн сүйүнөрлүк нерсе же өкүнөрлүк нерсе? Бул билим жаатында кыз кишилердин көбүрөөк болуп атышы бул абдан мындай жакшы көрүнүш деп эсептейм. Анткени менин коллегам айткандай, биз ушул курулуш тармагы боюнча адистерди даярдайбыз. Анан акыркы жылдары кыз кишилердин ушул курулуш жаатына, бул курулуш кесиби өзү бул эркектерге ылайыктуу кесип деп эсептелинет да. Бирок ошого карабастан баягы кыздардын ушуга тартылышы, ушул кесипке тапшырып, ушул кесипти аркалап, ошол кесипти даже иштеген көп эле биз кыз кишилерди билебиз, биздин бүтүрүүчүлөрдү билебиз. Бул абдан жакшы көрүнүш деп ойлойм мен. Аял затына ылайыктуу кесиптер көп эле го, эмне себептен ошол тармакты тандап алдыңыздар? Эмне кызыгы бар экен? Курулуш тармагы десе эле баягы эркектердин жумушун элестетишет. Көбүрөөк эркектерге багыт алган. Багыт алган. Бирок алардын курулуш тармагында дагы аялдарга ылайыктуу жумуштар дагы бар, жок эмес. Көп эле. Алар наоборот ошо аялдарга именно ылайыктуу жумуштар дагы бар да. Көрсөтүүбүзгө карата даярдалган чакан сюжетти көрөлү, андан соң алдыдагы конокторду чакырабыз. Акыркы учурларда окуу жайлардан сырткары ар кандай ачылган курстардын, тренингтердин көбөйгөнүн көрүп, билимге умтулгандардын саны өсүп бара жатканбы деген ой келет. Бирок кайсы гана окуу жайга барба, эркек балдарга салыштырмалуу кыздардын көп экендиги байкалат. Ушундан улам эмне себептен билимге умтулган кыз баланын саны өсүүдө деген суроо келип чыгат. Кыз баланы негизинен ата-эне бирөөнүн көзүн караба, колуңда дипломуң, билимиң болсун, акыл эсиң болсун, кийин бала тарбиялайсың деп тарбиялайт биздин менталитетте ата-энелерчи. Демек, баягы кызга сиңип калган.
үйдөгү ата эненин, мугалимдердин айткан дегени. Баягы көкүрөгүнө сиңип калган нерседен кете албай, ошол кандай кыйынчылык болсо дагы, эмне болгон күндө дагы биз окууну бүтүп диплом алалы деп, биздин 90% кыргыздын кыздары ошого тырышышат. Эң жөнөкөй Борбордогу кесиптик лицейлердин бирине баш баксак, ал жактагы адистер дагы кыз баланын көп экендигин айтып өттү. Эми биздин кесиптик лицейибиз тигүүчүлүк жаатында болгондуктан бизде кыздар көбүрөөк басымдуу болушат, бирок арасында эркек балдарыбыз да окушат. Биздин эми ар бир группада 25тен окуучу окушат. Ошонун бир 23-ü кыз, менде экөөсү эркек бала. Чынар айым өз сөзүндө биздин окуу жайда дагы кыздар басымдуулуктарын баары билет. Ушундан улам куудулдар азыркыга чейин тамашалап мыскылдап келишет дейт. Негизи бизде чындыгында кыздар көп окуйт. Аны баягы КВНщик балдарыбыз деле тамашага кошуп айтып жүрүшөт. Анан Кудайдын кулагы сүйүнсүн, бизде негизи 9 факультет бар. 9 факультетибизден ошо бир 5000ден ашык студентибиз болсо, ошонун сөзсүз түрдө бир 3,5–4,000ге жакынын кыздар түзөт да. Себеби дегенде 70%-ин кыздар түзөт десек жаңылбайбыз. Бул жигит учурда студент, айтымында кыздар көп жерде окуган жакшы, себеби алар ар дайым колдоп турушат дейт. Мен жөнөкөй мисал катары сиздин сурооңузга айтайын, 20 кыз, 2 жигит окуйбуз да бир группадачы. Бунун өзү эле ошол окуу жайларында балдардын, жигиттердин аздыгын билдирип турат. Анан такыр намыстанбайм, тескерисинче аябай кубанам. Себеби кыздардын арасында жүргөн өз бакытта. Анан дагы жакшы колдоп алышат, жигиттерге жакшы жардам көрсөтүшөт. Насыйкат учурда жогорку окуу жайлардын биринде студент мен дара жогорку окуу жайга тапшырганымдын себеби жогору жакта окуп жатат деген сөздүн өзү жакшы угулат дейт. Ал эми өзүм студент болсом дагы кесибим менен жумуш тапканга жетиштим деп сөзүн жыйынтыктады. Жогорку окуу жайда окуп атат, курста эмес экен, ал 11-ди бүтүп алып жакшы бала алып окуп кетти деген сөз дагы элге жакшы тараган. Анан өзүм дагы бир максатым жогорку окуу жайда Бишкек шаарына келип окусам деген максат бар болчу да. Дипломду ала электе эле мен өзүмө азыр уже жумуш таап алгам да. Азыр мен 39-гимназия мектебинде мугалим болуп, кичинекей класстарга класс жетекчи болуп иштейм. Чынара Адылбековна жогорку окуу жайды бүтүп алып, жумушсуз калгандан көрө кыздар кесиптик лицейди бүтсө тез жумуш табат дейт. Бизде Кудайдын кулагы сүйүнсүн, эмне көп ресторан, кафе көп. Поварлыкка окуп алышат, жана салаттарды түрлөп кескенде үйрөнүп атышат, ошону менен жумуш таап кетип атышпайбы? Мына ошондой жагдайлар болуп атат. Ошол эле учурда эми карап көрүңүз. Жогорку окуу жайды кызыл диплом менен бүткөн дипломун көтөрүп алып жүрөт да. Эч жерде жумушка албай, жумуш жок. Эми каяка калат? Өзү 6 миллион калк бар Кыргызстанга ошончо юристтин, ошончо экономисттин кереги барбы? Ал эми лицейге кирген соң ал жактагы жаш кыздарды көрүп, бул окуу жайдан эмнени үйрөнүп жатат жана кайсы кесиптин ээси болот деген суроого студенттин өзүнөн жооп алдык. Биринчи жаңы келип баштаганда эле биз өзүбүздү мен кийип турган фартуктан баштаганбыз. Бул фартукту биринчиден болуп үйрөндүк. Анан кийин биздин кийинки эле үйрөнгөнүбүз бул прямой юбка болду. Андан кийинки тиккен юбкабыз бул клиневый юбка болду. Биздин кийинки эле тиккенибиз бул деген женский шымдарды тиктик. Женский шымдан кийин мужской шымды тиктик. Кыздарга салыштырмалуу эркек балдардын билим жаатында аздык кылганы өкүнүчтүү. Себеби биз эркектер милдеттерди мойнубузга ала албай жатабыз дегендер да болбой койгон жок. Азыркы учурда мындай эркектер майдаланып кеткен, моюнга алыш керек. Көп жоопкерчиликти, үй бүлөнүн жоопкерчилигин дагы, мамлекетте дагы көп орундарда аялдар тарап болуп баратат да. Бунун бирден бир себеби ошо эркектердин майдаланып кеткенин, мисал үчүн турмушта көрүп атабыз да. Турмушта эркектер анча-мынча оордукту көтөрө албай ичип кетип атышат, же өздөрүн таштап коюп атышат. Мына ушулардын баары. Ошондуктан мындай эркектер билимге умтулган эң жакшы болуш керек. Себеби билимдүүгө дүйнө жарык дейт эмеспи? Ошо билимдүү адам гана алдыга сүйрөй алат экен да үй бүлөнү. Ошол эле үй бүлөнү сактап турууга дагы билим керек болуш керек. Баардык жерде билим керек да. Эгерде кыз бала билимдүү болсо, албетте өзүнүн коомчулугуна көптөгөн пайдасы тиет дейт Чынар айым. Кыз бала канчалык билимдүү болсо, канчалык таза болсо, канчалык адеп ыймандуу болсо, коомго чагылат балдары аркылуу, үй бүлөсү аркылуу. Демек, кыз бала дайыма мамлекеттин каркасын түзүп турган факторду ойнойт.
Кыз баланын билим жаатында көптүгү деген теманын тегерегинде талкуу кылып жатабыз. Андыктан алдыдагы конокторду чакырып маекке аралаштыралы. Ал үчүн Кыргызстан Ислам университетинин мугалими Гүлшер Бакированы жана дизайнер Чолпон Айталантбек кызын, ошондой эле студент Манзура Нусратилла кызын студиябызга чакыралы. Сиздер бүгүн биздин студиябызга. Рахмат. Бүгүн биз билимдүү кыздар жөнүндө сөз кылып атабыз. Ушундан улам сизге суроо uzatайын. Билимдин кайсы жаатында бүттүңүз? Бүттүм дедиңиз, окуна. Бүткөн экенсиз, ушул кесибиңиз боюнча айтып өтсөңүз. Мен Бишкекский колледж сеть связи телекоммуникацияны бүткөм. Связи эме болуп бүткөм, техник болуп. Азыркы учурда ал кесип менен иштеген жокмун. Башка кесипти үйрөнүп, ошол кесип менен эле кеттим да. Эмнеге башка тармакка болуп кеттиңиз? Жумуш жок бекен же жакпай калдыбы кесибиңиз? Жумуш бар эле болчу, бирок өзүңүз да билгендей биякта тааныш болбосо, өзүң кире албайт экенсиң да. Анан кийин мен 2 ай ошо полиграфияны окуп, анан ошол аябай жакты мага. Мен өзүм туура эмес окуп калган окшойм да. Азыр болсо окуп, эметкенен иштеп калгандан аябай жакшы мага жакты да. Жагып калды. Бирок тиги окууну окуганына да өкүнбөйм да. Пайдасы тийдиби ошол биринчи окуган окуңуздун пайдасы тийдиби? Тийди, көп эле связь кандай курулганын, кайсыл жактан келип чыкканын, кандай тараганын ошолорду биле алдык да. Сиз кандай ойлойсуз? Ошол билим жаатында кыз баланын көптүгү эмне себептен болуп атат? Кыз бала негизи өзүбүз чыйрак келебиз го. Окууга тырмышкан, көбүнчө окатты биз көбүрөөк ойлойт экенбиз да. Көбүрөөк алдыга умтулуубуз жакшыраак болгон үчүн, ошон үчүн биз окуп калайлык, билим алайлык. Анткени азыркы жашоодо көбүнчө эле кыздар окушуп атпайбы? Кыздардан пайда көбүрөөк го дейм, ошон үчүн кыздар көбүрөөк окуп, ошо Билим жаатында кыз баланын көптүгү деп атасыз да. Мына ушундан улам билим алуу бул бешиктен кабырга чейин деп коет го. Мына ушуга амал кылуунун бир жолубу? Негизи Кыргызстанда кыз баланын университеттеги жогорку окуу жайларда көптүгү бул баягы эркектердин окубай коюп, кыздардын эле окуп аткандыгы эмес. Негизи эле Кыргызстанда эле эмес, негизи эле дүйнө жүзүндө баягы бизде гендердик абал ушундай, кыз баланын саны көбүрөөк. Ошол себеп биринчиси. Мурдагы учурларда кыз бала деген үйдө баланы багыш керек, ага жогорку билимдин көп деле пайдасы жок, негизги турмуш тиричиликти үй бүлө менен, тууган урук менен мамилени билсе, бала багууну билсе болду деген ишеним, түшүнүк, мына ушундай бир идеология басымдуулук кылган болсо мурдагы учурларда, азыр болсо тескерисинче баягы гендердик саясаттын дагы таасири сөзсүз түрдө бул жерде баягы кыздардын алар да билим алуу керек, жогорку окуу жайларда окуганга болот. Коомдук иштерде кандай иш болбосун баардыгына жадагы эжелер айтып атпайбы, курулуш тармагында дагы иштегенге болот деген баягы бир эркиндиктин берилгендиги учурда кыздардын жогорку окуу жайлардагы санынын көбөйүшүнө дагы алып келди десек болот. Эми маселенин экинчи жагына өтсөк, сиз айтып атпайсызбы, бул баягы хадисти же болбосо пайгамбардын бешиктен кабырга чейин илим ал дегенге амал кылып атабы? Мен ойлойм, жок, андай деле бир абал жок. Баягы амал кылайын, ошон үчүн илим алайын деген нерсе жок. Бул биринчи кезекте муктаждыктан. Себеби азыр бардык жерде эле, мисалы үй бүлөнү бир эле эркек иштеп багып кете алышы кыйын бир учурда. Социалдык экономикалык абал Кыргызстанда дагы бир аз кыйын болуп аткан үчүн эки тараптан албаса болбойт. Баягы үйдө эле бала багып отура бергенге болбойт. Ошол себептен дагы кыздардын окуусуна, билим алышына болсун, баягы айлыгы аз болсо дагы кыскасы жардам берип иштешине бул түрткү болуп атат, бул социалдык экономикалык абал элдердин. Лицейде окуйсуз, канча жыл окудуңуз, эми канча окуйсуз, эмнелерди, кайсыл жаатында, эмнелерди үйрөнүп жатасыздар? Негизи биздин лицейде бир эле жыл окуйт. Быйыл окуганыбызга бир эле жыл болду. Анан ал кесип дизайнер, закройщик болот. Бул окууга негизи эле бизде көбүнчөсүн кыздар болот. Общий 5 группа бар. Анын ичинде жалпысынан келгенде 125 студенттин ичинен 20сы гана эркек бала болбосо, калганы жалаң кыздар болот. Табылабы эми жумуш табылат деген ойдо атасыздарбы? Бүт бар жерде бул негизинен эле дизайнер, швея жумуш көп. Кайсы жерде болбосун аны таба аласың да. Чындыгында Кыргызстанда акылдуулар көп, билимдүүлөр көп, бирок ошол биздин эң жакшы акылдуу, билимдүү такшалгандардын баардыгы бул башка өлкөлөрдө иштеп жатышат, ошол айлыктын аздыгынан депчи. Же болбосо өзүнүн кесибин бүткөн, бирок башка тармактарда иштеп жатат дейт да. Бул өкүнөрлүк нерсе. Азыр көбүнчө биздин жаш өспүрүмдөр көбүнчө эле жогорку окуу жайга тапшырабыз дейт да. Баардыгы эле жогорку окуу жайга тапшырса,
жогорку жумушту билимдүүдү таап эле анан ошо бойдон эле мындай кийин тиги жашоосун түздөп кете тургандай эле эсептелет да. А мындай жашоого кайра келгенде мисалы азыр айтып кетип атпайбы, мына мен жогорку окуу жайды бүткөндөн кийин деле ошо жумуш тапкан жокмун, бирок тилекке каршы жана кесиптик бир окуу жайды курстарды бүтүп атам депчи. Андайлар бизде көп. Бир эле жана жаш өспүрүмдөр гана эмес, чоң эле кишилер окуу жайларын бүтүп эле анан кайра ошо курстарды же болбосо кесиптик лицейлерди бүткөн дагы мындай жаштар аябай көп каралып атат. Эми жаштар мына 30-тан ашып кеткен киши деле кайра ошо. Бул эң мукташтуу бир эле биздин гана Кыргызстанда эмес, бул чет мамлекетке. Ошончо көбүнчө кесиптик окуу жайын бүткөндөр ошо чет мамлекетке чыгып кетип атат десе болот да. Жакшы, келиңиз, суроо бар экен. Аял кишинин билим жаатынан көп болуп атат. Ал эми эркек киши билим жаатынан окуш аз болуп атат да. Эң негизги суроом бул эркек киши эмне үчүн билим жаатынан аз болуп атат? Буга эмне себеп болуп жатат? Азыр айтып кетип атпайбы, эркектер майдаланып кетип атат депчи. Бул эркектер майдаланып кетпей эле. Анткени азыр социалдык жагынан жанагы балдар мындай өзү деген эми аял кишиге караганда мындай көбүнчө ичип кетет, жаман жолго туруп кетиши аябай көп да. Анан аял зат эгер билимдүү болсо, ошол эркек баланы мындай үй бүлөнү кургандан кийин бир эле эркек киши эле жооптуу боло бербейт бул жерде аял кишинин да жооптуулугу көп. Ошондуктан билим жагында ошондой аял киши үй бүлөнү сактап калуу үчүн ошо мындай аялдын билимдүү жагы дагы биздин билим илим тармагынан көп айтат да. Эгер аял билимдүү жана илимдүү болсо, ошо үй бүлөнү дагы анан үй бүлөнү сактап калышы дагы анан өзүнүн мындай жашоодо туура алып жүргөндүгү да багытталат депчи. Негизи билим алыш бул жакшы нерсе. Бул билимдүүгө дүйнө жарыктап коет. Анан бирок менде мындай суроо бар да, аял кишинин ушундай көптүгү, мындай азыркы университеттерде же коомдо эле окуп жаткандыгы, кийин келечекте алар баары эле бала иштерин талап кетүү менен өздөрүнүн милдети болгон бала багууну же ошол коомго татыктуу тарбия кылып чыгарып берүүнү балдарына, ушул милдетинен ажырап калып, кийин биз келечекте бир тарбиясыз коомду түзүп калбайбызбы? Билимдүү аял бала чакасын дагы үй бүлөсүн дагы жакшы тарбиялайт депчи, чем билимсиз аялга караганда. Ошондуктан наоборот билимдүү болгон аял ошол үй бүлөсүн, балдарына жакшы тарбия көрсөтүп, ошо коомго дагы жакшы таасирин тийгизет деп ойлойбуз. Анан эмне үчүн ал четтеп калыш керек? Менин оюмча бул тескерисинче жакшы пайдасын келтирет. Сиздин сурооңузга жооп берип кетейин. Мисалы 58% кыз киши ошол университеттерди, вуздарга тапшырышат да. Ал туура ошондо статистика. Бирок ошол 58% тең баары тең жумушка гана кирип гана кетпейт. Алар мисалы кыз киши күйөөгө чыгат экен, балалуу болот экен, анан ошо бала менен алек болуп, ошо балага тарбияланып калат. Анан мындай эми биздин жана 58% баары тең окуу жайга тапшырган күнү деле мындай көбүнчө аялдар мындай үй бүлө менен эле отуруп калышат. Анда мындай кылса болбойбу? Сиз министрликтен экенсиз, ошол суроону бергим келип атат. Ошол университетке келип тапшырып, аны ата-энесинин акчасын кетирбейли, аны ошол мектепте эле мектептик программаларга жакшы бир таасирдүү нерселерди, ошол үй бүлөнү кийинки жашоосун улантып кете турган нерселерди ошол мектеп программасына эле киргизип койсо, бул жетиштүү болот го менин оюмча. Ата-энесиге пайдалуу бир. Сиз туура айтып атасыз. Бул маселени бир сиз эле гана эмес, бул азыркы жогорудан да абдан көп коомчулук негизи ошол маселени абдан көп көтөрүп атат. Анан азыркы учурларда жанагы өзүн туура коомдо туура алып жүрүү, жанагындай эме деп коет, жашоонун сергек мүнөзү деген программалардын баары иштелип, ошол мисалы аял киши өзүн кандай караш керек, бир эле аял киши эмес, ошо жаш өспүрүм өзүнүн кийин келечекте ден соолугу жакшы болуш үчүн ошондой программалардын баары тең иштелип, кийин мындай бул мектеп жашындагы эле ошол адамдын кийин келечекте үй бүлөнү кантип куруу жагы ошолордун баары тең каралып атат. Азыркы учурларда бул программалардын баары иштелип, азыркы илимдүүлөрдүн советинде бул маселе чечилет. Кыз бала үчүн светский билим алуу туурабы же илим алуу туурабы? Бака баштуу аялдан алтын баштуу эр жакшы деген бир жакшы макал бар го. Анан биз өзүбүз ушундай эркектер менен тең тайлашып билим алуу менен бирге биз эркектер менен бирге тең укуктуу болуп, алардан өзүбүздү жогору коюп албадыкпы? Илим жактан эле
кесипти алып кеткен эле жакшы деп ойлойм да. Анткени эки жакты да алып кеткенге дагы негизи үйдүн ишин дагы берки жумуштун ишин дагы алып кеткенге негизи жакшы деп ойлойм да. Светский дегени Жок, бул. мен азыр сизге түшүндүрүп берейин. Светтик билим берүү депчи бизде деген биз Кыргызстан мамлекети вообще бул көбүнчө ушуну айтат да, бул светтикпи же жана религияларды киргизиш керекпи депчи бул жагы каралып атат. Ар бир адам өзүнүн укугу бар, ошол жана светтик билим аламбы, албаймбы депчи. Жана религия болгондо бизде Кыргызстанда бир эле мусулманчылык эле эмес да. Ошон үчүн көбүнчө мусулманчы жана ислам дагы көп айтышат да, бизге деген ошол Кыргызстан болгондон кийин ошондой светтик билимге ошо ислам динин да киргизип бергиле деп. Биз андайды киргизе албайбыз, анткени биздин Кыргызстанда башка динийлерди дагы биз анда четке чыгарып салышыбыз мүмкүн да. Ошондуктан биз адам укугу эң биринчи конституцияда мындай катуу айтылган, адам укугу өзү билет, адам өзү билет. Кайсыл религияга кирүү, жана исламга киреби, христианствого киреби, бул адамдын өзүнүн укугу. Билим алганы жакшы, бирок эмнени алып атат? Маселе ошол жерде. Эмнени үйрөнүп атат кыздар? Эми сөзсүз түрдө бул жашоонун мыйзамы. Кыз бала баягы профессор, академик болуп кетсе деле, эгерде жакшынакай баланы өстүрүп чыга албаса, эгерде үй бүлөдө мамиле кылууну билбесе, кайын журт менен мамиле кылууну билбесе, үй бүлөнү бекем кармоону билбесе, тазалыкты билбесе, тиргиликти билбесе, жөнөкөй эле тамак аш кылганды билбесе, бул коомдун бул кулашы деген сөз, бул трагедия деген сөз. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр баягы кыздардын университеттерге баягы билим алып атат деп эле алдап атабыз өзүбүздү. Бул болгону балким азыркы биз айтканда баягы строительствону үйрөнүп аткан болушу мүмкүн, инженерияны үйрөнүп аткан болушу мүмкүн, бирок ары жагындагы баягы турмуш тиричиликке аны баягы ага багыттаган, азык бере турган илиминин жоктугу, мындай бир тарбиясынын дейли биз, тарбиясынын жоктугу бул баары бир бош болушунча калып кете берет. Ошондуктан азыркы учурда эми баягы укугу бар ар кимдин, чынында эле мисалы биздин университетибиздин астында бул муктаждыктарга жараша баягы азыр базар экономикасынын шартында жашап атпайбызбы? Баягы суроо талап болбосо сунуш болбойт. Элдерде ушундай суроо талап бар, университетке келишет, ислам университетине. Ал жерде негизги баалуулуктарды, диний тартип, адеп ахлактарды үйрөнүш үчүн үйрөнөт элем деп келген 75 аялдан баштап, мына эми эле 9-класста, 8-класста окуп аткан кыздарга чейин келишет ал жерге. Демек керек. Мына ушул суроо талапка ылайык биз университеттин астында бир курс ачтык, кыздар үчүн, аялдар үчүн 1 жылдык негизги диний, негизги базалык предметтерди окута турган курс ачканбыз. Окулуп атат, аябай суроо талап, аябай көп. Эми бул эмнеден келип атат? Чынында эле булардын азыр бизге келип аткандардын дээрлик бардыгы жогорку билимдүүлөр. Кайсыл бир жерде иштейт, мугалим же бардыгы бир жерде иштешет. Бирок мына ошол баягы үй бүлөнү кармоо, кантип мамиле кылуу керек, балага кандай тарбия берүү керек деген жагынан аксап аткандыгы үчүн, кемчилик көрүп аткандыгы үчүн үйрөнөйүн деп бул жерге келип атат. Ошон үчүн кыздар дагы баягы ата-энеси ар жактан бериш керек, баягы кичинекей кезинен бериш керек. Ошол баягы үй бүлө жөнүндө бул талим тарбияны бериш керек. Эгер аны бербеген болсо, бир жактан окушка туура келет. Учурда жашоонун талабы мейли башка мамлекетти салыштырбай эле коелу, башканы кылбай эле коелу, биздин жашоо шартта Кыргызстанда учурда кыз бала кайсы тармактарда кандай билим алса, өзүнүн мекенинде тез мындай өзүнө керектүү жумуш таба алат. Эже айткандай көбүнчө мугалимдер аял киши болот да, эркектерге караганда. Мен ойлойм, аял киши эме биздики кага берет го четкечи, бул тиги кыздын окуусун окуп алыптыр, бул баланын окуусун окуп алыптыр депчи. Биз деген чын эле тең укуктуу болуп жашап аткандан кийин биз зато эме ички түпкүрүбүздө биз билебиз да, биз эркектерден бир тепкич ылдый турабыз, ооба. Бирок ошону эркектер жөндөп кете албай жатат да. Анан биз астыга ошону умтулуп, биз өзүбүз ошону аткарып кетиш үчүн биз өзүбүзгө ылайыктуу окуу издеп атабыз. Бирок эме ар бир таш тыргытсаң, бирөөнүн башына баарына эле чөтүп, баардыгы эле ошол бар. Бирок бизде ошого жумуш жок, ылайыктуу ошойчу. Бирок эгерде бул байкенин суроосуна жооп бергим келип кетти, негедир эмеде айтып атпайбы, бул коомго кандай тарбия болот депчи. Эгерде мен мисалы үчүн мен билимдүү да болуп, жумушка барып, келип эме кылсам деле, балам мени көрүп жакшы тарбия алат да. А эгерде жумушта эле жүрө берип эме кылсаң, билбейм, анда мындай кандай десем,
Ал балага тарбия деле берилбей калып атпайбы, чынбы? Балага Жумушка неге көбүрөөк убакыт бөлүнүп калып тарбия атпайбы? ооба аз бөлүнүп калса дагы, бирок сенин сүйлөгөнүңдөн эме билимдүү адам менен билимсиз адамдын эки башка да айырмасычы. А билимсиз деле аял билимсиз болсо, балаң деле Мен ушул жерден сиздерге бир суроо узаткым келип атат, балким сиздер жооп бересиздер. Билимдүүлөрү өтө бир өзгөчө сүйлөйт деген сыяктуу, өзгөчө бир кандай десем, интеллигент катары көрүп атабыз да биз азыр билимдүүлөрдүчү. Мурдагы кезде көпчүлүк апаларыбыз билими жок эле сону тарбиялап койгон го балдарды. Мойнунга алыш керек да. 90-жылдары биз тарбияны четке чыгарып, бала үй бүлөдө тарбияланыш керек деп, анан тарбия сааттарын баары тең кыскартылган. Тарбия сааты ошо 90-жылдагы балдар өсүп келип, анан биз деген мисалы мындай айтып кеткенде биз бир эки революцияны көрдүк да, ошондо мисалы элдердин жанагы аялдардын кыйкырып, обон болуп мындай кыйкыргандары ошо аябай коомчулукта абдан мындай чоң байкалды да. Анан биз деген билим берүү тармагында биз көбүнчө айтабыз, мугалимдергечи бул революция, бул дагы биздин мугалимдердин күнөөсү деп. Анан ошондуктан биз сааттар билим гана эле умутулбай, биз сааттарды кыскарып, анан тарбия сааттарын киргизгенбиз. Анан азыркы учурларда мындай чоң окуучулар арасында да көп нерселер байкалып атат. Кээ бир окуучулар ушул ата-энелердин туура эмес жасаган нерсесинен аябай мындай уялышат да. Эмнеге мындай кичине жашынакайраак сүйлөбөйсүңбү мен мугалимдин алдында деп, ошо балдар кээ бир учурларда, азыркы учурларда ата-энесин тарбиялаган балдар да болот. Анан азырда жаш мындай жакшы мындай сөз айтып кетет элем. Билим менен тарбия мындай билим алуу гана эмес, өзүн да тарбиялап да жүрүш керек да. Кыз баланын билим жаатында көп болгону бул өкүнөрлүк нерсеби же сүйүнөрлүкпү? Мына ушул суроонун тегерегинде талкуу кылып жатабыз. Ал эми кызыктын баары алдыда болот. Бизден алыстабаңыздар. Деги ушу кыз бала биз азыр биз иштебей койсок же окубай койсок, коом деле бузулуп кеткен. Себеби ар бир иш мекемелерде кыз балдар отурат да, аялдар көбүнчө басымдуу калат. Анан биз аялдар үй ишин кылышыбыз керек, биз окушубуз керек деп кетип калсак, ага эркектер барып биздин кылган милдет аткара алабы? Жана ошого эркектер барбы ошончо окуган? Сөзсүз түрдө баягы бир баланс болсо, ар ким өзүнүн ишин билсе, бардыгы эле өзүн кылат. Анан кийин аялдар кыйын чыгып, аялдар өйдө болгон сайын эркектер чындап эле басынып баратат. Үй бүлөлөрдө эле көрсөк болот. Аял акча көбүрөөк табат, же болсо аял дагы эркек менен бирдей табат, аял баягы өйдө болуп турат. Ушундан баягы баш ийүү же сыйлоо деген нерсе жогунан үй бүлөдө баягы сенсиз деле өзүм деле тиргелим алып кете алам деген ажырашуулар көп. Кыздардын билимдүүлүгү, иштегендиги ушул нерсеге алып келет. Бирок бул нерсеге бир нерсе бар, балдарды тарбиялоодо, баягы кичинекейинен тарбиялоодо эркектерди бир аз жоопкерчиликтүү, сен мырзасың, сен жоопкерчилик алышың керек, сен үй бүлөңдү багышың керек, аялга камкор болушуң керек деген нерсе менен өстүрсө, балким мына ошол баягы башка иштерде, сырттагы иштерде эркектер алып кете алат. Бул муктаждык кыз баланын билим алышы. Демек бул замандын талабы деген сыяктуу сөз деген нерсени айтып кеттиңиз да. Эми айтсаңыз, ислам тарыхында бул кыз бала ушундай алгылыктуу иштерди жасап же эмелер болуп чыккан, мындай бир кесиптин ээси болуп, эркектердин алды болуп чыккан ислам тарыхында? Ислам тарыхында дебейли, мусулман чөйрөсүндө, ислам ааламында алгылыктуу иштерди кылган аялдар чыккан. Аялдар шартына жараша пайгамбардын учурунда согушка дагы катышкан, аскер дагы болгон. Туурабы? Ал жерде медициналык иштерди дагы көрсөтүшкөн. Андан кийинки эле доордалайлы, андан кийинки эң чоң баягы халифалыктан кийинки улуу алым олиялардын чыккан учурунда Рабия деген мисалы алым олия инсандар чыккан. Жогоруда бир кыз айтып атпайбы бизге, жогорку окуу жайда окуйт деген өзү жакшы нерсе, жогору жакта окуйт деген бир жакшы нерсе угулат депчи. Ошол сыяктуу сиз эмне себептен баягы жогору жактан окуй кесиптик лицейден тандап алдыңыз? Негизинен кесиптик лицей 9-класстын базасынан алат. Жогорку окуу жайда окусаң деле ошол кесиптик лицейде окугандай билим ала аласың да. Себеби жогорку окуу жайда 5-6 жыл окушуң мүмкүн. Ал ата-энеңдин акчасы кетип калышы мүмкүн. Бирок сен ошондо окугандан кийин татыктуу билим ала албайсың мүмкүн да. Ал эми 5-6 жылда. Себеби биз бул жерде кесиптик лицейде 1 эле жыл окуйбуз. Ошол кыска мөөнөттүн ичинде ошол жогорку окуу жайда алган билимди ошол жерде ала алаттырбыз деген. Аялдын орду үйдө дейт. Эгерде ошо үйдө эле отуруп балдарыңыздарга ошо билим алсаңыздар деле руханий жактан тарбия берүүгө мүмкүндүк бар да. Ал эми илим жактан жактап көп
мындай сыртка чыгып кетип аткан аял кишилер да бар. Бирок баары элибизде деле кыйын болсо деле ошол Курманжан энедей кыйын болоттур да. Бирок Курманжан энебиз деле билим алган эмес. Ошол өзүңүздөрдүн алган билимиңиздер болсо деле ошол үйдө гана балаңыздарга жакшы тарбия бере алсаңыздар болор беле. Аял киши билим алса жакшы, бирок билим алуу менен бирге үй бүлөсүн балдарын тарбиялоого милдеттүү. Эми илим билимге берилип балдарына аз көңүл бөлүм калган учурлар жок эмес, бирок негизги үй бүлөсүн дагы бала бакырасын тарбиялаганга дагы, үй бүлөсүн алып кеткенге дагы, өзүнүн жумушун илим жагындагы чогуу алып кеткенге аял киши милдеттүү да, ошол жумушка баргандан кийин. Азыр дагы мен сиздин да сурооңузга жооп берип кетет элем. Аял киши биз эркектерди басмырлабайбызбы депчи. Аял киши болобу, эркек киши болобу, бул бардыгы, мисалы аял киши биз өйдө чыгып кетпешибиз керек, эркек кишилер булар басынып турбаш керек деген андайдан биз алыс болушубуз керек. Аялдын өзүнүн милдеттери бар, эркек кишинин өзүнүн милдеттери бар. Аял болобу, эркек болобу, кандай кесипти тандайсыңар, булар деген мисалы ар бир адам өзүнүн мындай көкөлөтү өйдө алып чыгыш керек да. Кыз киши болобу, эркек киши болобу, биз бул мисалы сиз өзүңүз айтып кеткендей Курманжан Датканын деген билими жок болчу, ал кезде билимин деле андай берчи деле эмес. Бул ошол аял кишинин өзүнүн кыйындыгы болгон. Бүгүнкү биздин талкуу кылып жаткан темага коомчулукта жарандардагы бир нече суроолорду узатыптыр. Азыр биз колдон келишинче коноктордон жооп алып бергенге аракет кылалы. Эркектер билимсиз боло берип, жалаң аялдар такта олтуруп калбайбы? Эгер эркек киши билим албаса, анда такта аял отуруп калышы мүмкүн. Ошондуктан эркек киши дагы, аял киши болобу, эркек киши болобу, бардыгы билимдүү болуш керек. Ошол жалаң аялдар такта отуруп калуу бул өкүнүчтүү нерсе? Бул өкүнүчтүү нерсе. Эгер жалаң эле аял кишилер такта отуруп калса, ошондуктан эркек кишилер силер да билим алышыңар керек. Эгерде кыз бала билимсиз болсо, кандай зыяны тиет? Тиет болуш керек, анткени өзүнүн баласын кантип окутат? Мисалы үчүн оңой эле математиканы биздин деле кошуналарыбыз бар. О билимсиз аял отурат жумушта, анан келишет математиканы карап берип койчу, орус тилин карап берип койчу, грамматика жагын карап берип койчу деп. Негизи аял киши да билим алса, бул өтө да жакшы нерсе да. Эркек балдар алчу кесипти аркалаган кыздардын көбөйүүсү жашоонун талабы, кыйынчылыгыбы же билимдүүлөрдүн өнүккөндүгүбү дейт. Бул замандын талабы, муктаждыктан да келет, билимдин дагы өнүгүү өсүүсүнөн да болот деп. Бул ошондой чогуу жооп берсем болот да. Деги эле кыз балага ылайыктуу кайсы кесиптер деп ойлойсуздар? Кыз балага ылайыктуу деп мугалим, швея. Мен аялдарга дагы көрө мугалимдикти ойлойт элем. Себеби аял өзү турушу менен үй бүлөнүн мугалими, коомдун мугалими, ошон үчүн бул жагынан жакшы болот. Анан мен ушул нерсеге кылып кетейинчи. Курманжан энебиз менин жеримден чыккан апабыз, жаныбыз Курман. Бир аз багындай сөздөр айтылып калгандай болуп калды. Курманжан энебиз анын датка болушуна дагы жашоонун шарты түрткү болгон. Буну баарыбыз билебиз. Алымбек ата бар учурда Курманжан датка эмес болчу. Ал балдарын тарбиялаган. Алымбек атанын мурдагы аялынан болгон балдарына сонун тарбияны берген, өзүнүн намазын окуган, ар намысын сактаган, үйүндө сонун болуп кеңеш берип олтурган эне болчу, аял болчу. Качан Алымбек ата курман болгондон кийин элдин башына кыйынчылык иш түшкөндө кыла ала турган бир эркек жок болуп калган учурда анан кийин алдыга чыкпадыбы? Ушундай талаптап билебизби? Ошон үчүн эми кыздар бул жерден баары эле Курманжан датка болгусу келбестен биринчи шартка карап көрсүн. Үй бүлөдө эркек иштеп атабы, кылып кете алабы? Мен дагы сенден кыйын чыгамын дебестен, анда үй бүлөдөгү кыла турган нан чайы даяр болгон болсо, чындыгында бул жашоонун талабы өзүнүн каражанын багыш керек десек туура болобу? Эгерде үй бүлөдө эркек бага албай атса, чындап эле кыйынчылык болуп атса, макул, баягы өзүнүн жанын багуу динде бул парз. Баягы мен иштебешим керек, аялмын деп отура бериш бул туура эмес болуп калат бул нерсе. Ал учурда өзүн багыш керек, иштеш керек. Бирок эркек таап аткан болсо, үйүндө чай наны даяр болгон болсо, анда өзүнүн ишине карасын, тарбия берсин, ишин аткарсын.
кээ бир учурлар бар да, мисалы үчүн эркек киши үй бүлөсүн деле жакшы эле багып аткан учурлар бар, бирок аял киши эркек киши үйдү багып атат, баардыгы жетиштүү, мен иштебей эле үйдө бала менен отурайын деп калбайт көп эле учурлардачы. Наоборот, өзүм өсүп өнүгөйүн, дагы билимимди жогорулатайын, же болбосо иштейин, коомго бир пайда келтирейин деп иштеп жүргөн аялдар да жок эмес азыркы коомдо. Мисалы чет өлкөгө чейин барып, айрым мен көп эле айымдарды билем, чет өлкөгө чейин барып диссертациясын жактап, аябай билимдүү болуп келип деле жумуш таппай үйдө канча диплом тизип коюп олтургандар андай учурлар көп эле болот. Чынбы? Андай учурлар болот. Демек, мен ойлойм да, бул кыз баланын билимге умтулуусу чындыгында биринчи орунда бул кара жанын багуу деп ойлойм да. Сиз менен деле макулмун. Жанагындай билим алуу бул адам эң биринчи түрдө билим алыш үчүн өзүнүн жанын багуу деп эсептелет. Ошо туура жол менен жанын багуу деп айтылат да. Мен сиз менен макулмун. Анан жанагындай диссертациясын жактайбы, өзү эметеп, бул уже кийин мындай мен бул мага керек деген нерсе менен болуш керек да. Мундар жөн эле. Жакшы, акыркы суроо болсун, бизде ошо менен жыйынтыктайбыз. Менин суроом сизге болмокчу. Менин суроом азыркы мектептердеги жана тарбиялык сааттар боюнча, адеп сабагы боюнча, анан ошол жакта мисалы үчүн бизге адеп сабагынан бир башка эле мугалим кирип берчү да. Анан ал жактан чынын айтсак деңгээл аябай түшүп кеткен да мектептечи, тарбиялык сааттардын же болбосо адеп ахлак. Ошондуктан дагы келип чыгат эми да, ошол жактагы ар бир кыздын, баланын милдеттерин билдирүүчү жана ошолорго мындай билүүчү катар бир предметтерди же болбосо бир сааттарды көбөйтсөк болобу? Программалардын баары тең мамлекеттик стандарттарда баары бекитилген. Балким сиздин мектебиңизде ошондой бир начар окуган бир мугалим сизге сабак өтүп калса керек. Бул адеп ахлактык сабактар киргизилгенден кийин, мисалы мугалимдин өзүн кандай коюу, кантип туура балдарга тарбия берүү жагы ар бир мектепте өзү эметиш керек да. Адамдын бул адамдык факторлор ойноп кетсе керек. Анан мен бул бүт эле мектептерде аябай төмөн түшүп кеткен, начар болуп кеткен дегенден алысмын. Жакшы, эми мындай кылалы. Дал ушул бүгүнкү биздин көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Ал үчүн кыз баланын билим жаатында көбөйүшү бул өкүнөрлүк нерсеби же сүйүнөрлүк нерсеби деген суроонун тегерегинде көрсөтүүнү жыйынтыктап өтүңүздөр. Сизден баштайлы. Кыз баланын билимге умтулуш бул жакшы жактар аябай көп. Мындай бул өкүнөрлүк эмес. Бул аябай жакшы нерселер. Анткени деген кыздар силер өзүңөр билип жүрүлө, эгер билимдүү эне, билимдүү аял бул үй бүлөнүн мындай бекемдиги деп айтылат да. Эгер үй бүлө деген жана илгери орустар айткандай это ячейка государства деп айтылат. Ошондуктан бул мамлекетти сактап калыш үчүн бизге билимдүү аялдар абдан керек. Акыркы суроо болсун сизге. Билим министрлигинде иштейсиз, Канча пайыз айымдар? Билим берүү министрлиги жок, бизде гендердик баланс аябай сакталган, бирок бизде мындай 58% аял окшойт да. Көбүрөөк көптүгү кылат, анан калгандары эркек кишилер. Жакшы, келиңиз. Мен деле бул эжеге кошулам. Бул деле сүйүнүрлүк нерсе. Негизи Советский Союз учурунда деле Чыңгыз Айтматовдун киносу бар эмес беле, биринчи мугалим деген. Ошондо багыш мугалим билим алгыла деп эле балдарды окутуп эле жантылашып эле, анан тиги жандагы эмелер болсо кайра эле тиги билим эмнеге кереги бар бизге деп эле окугусу келбей эле. Негизи билим деген аябай жакшы нерсе, бул сүйүнүрлүк нерсе. Аял киши тартылса дагы бул дагы аябай жакшы нерсе дейм да. Негизи эле аял кишинин билимге тартылышы, аял кишинин ошо билимдүү аялдардын санынын көбөйүшү бул коомдун алдыга жылышы, бул жакшы тарбия балдарга келечектеги бул негизи абдан жакшы көрүнүш деп эсептейм. Мен ойлойм, аял киши аябай көп басымдуулук жасап аткан, окууга көп умтулуусу болсо аябай жакшы. Балдарына да жакшы тарбиялап бере алат. Ошо биздин окууга умтулуп атканыбызды көрүп, эркектер дагы окуйт деген ойдомун да. Талим тарбиясы бар, ыйманы бар бир кыздын илими бул аябай сонун бир баалуу нерсе, бул алмаз, бул бриллиант. Себеби коомду көтөрүп кете турган балдарды ошол тарбиялап чыгат. Эгерде ыймансыз, талим тарбиясыз кыздын колундагы илим бир бомба бул бир вирус. Аны менен ал үй бүлөсүн дагы жок кылып салат, коомду дагы бузат. Моюнга алышыбыз керек бул нерсени. Азыр ошондой бир нерсе аябай көп. Иштеген деле мен, акча тапкан деле мен, баланы деле мен кылтам, үйдү деле жыйнап атам, буну кылып атам деп туруп, баягы
баягы күйөөлөрүн кыйнап салган аялдар аябай көп мисалычы. Ошон үчүн сөзсүз түрдө баягы колундагы нерсени алмазга айландырыш үчүн биринчи өзүнүн ары жагында, аркы табиятында ыйман, адеп, ахлак сөзсүз болушу керек. Негизи коомдо аял кишинин окуусу жана окуусу бул бизге, биздин кесипке негизи ылайыктуу. Эгерде аял кишилер окуй калса, андай биздин кесипке эркек кишилер келип окуйт беле. Негизинен эле биздин коомдо окуубуз бул туура нерсе да негизи. Билимдүү миңди билимсиз бирдей жыгат деп коет го. Чындыгында билимдүү болгон жакшы, бирок алган билиминин аркасы менен өзүнүн жакындарына жана мекенине пайдасы тийсе болду. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.